Мінеки достар, біз Чоңқурчак жайлоосуна эс алганы келдик. Адам эмес унаадағы бул жакка караң чыгууда. Бул жактан кымыз ичсеңиздер болот, бээнин сүтүн ичсеңиздер болот. Абасы эми керемет. Жашыл төр, жайы салкын, карагайлары караңыздарчы. Асман тиреген бийик-бийик чымчыктардын сайраган үнү. Ушундай добуштардан рахат аласың да. Ассаламу алейкум. Каяктан келдиңиздер? Каяктан эс алып жүрөсүздөр? Кашкардан келдик. Аха. Эс алып атабыз. Качан келдиңиздер? Көп болду келгенибизге. Сүт ичтиңиздерби, бээнин? Бээнин сүтүн ичтик. Шток, кымыз ичтик. Жакшы. Эмнеси менен жакты бул жер? Кандай болбосо, абасы таза. Жакшы. Бир ооз сөз менен айтканда, бул Кудайдын берген бир жаннаты да Кыргызстангачы. Ошол. Кандай болбосо, Кудай силерге өтө кооз жер, макан ата кылыптыр. Ошонун кадыр кымметиге жетишиңерди сурайбыз. Начар экен. Жеткиче кыйын эле болду, бирок жетип алгандан кийин мындай природаны көрүп, анын баары унутулат экен. Кудайым башталып атат, мына от күйүп баштады. Демендүү жеринен кенже болгон ана каркырадай жеңесен созо жүрөт алато. Кайда жүрсөм элесиң кошо жүрөт алато, кошо жүрөт алато, кошо жүрөт алато. Күнгүлү жайнаган түрүн сонун саймадан зарында түндү кош күн түнү тынбай сайраган карегимди толтуруп карай берем кайрадан Karanından aylanam, karanından aylanam, karanından aylanam, kağılayınam.